Assalamu alaikum dostlar. Бұл видео біздің жаңы көчкөн квартира жөнүндө болмокчу. Өзүңөр билгендей дейм да, билгендер да бар, билбегендер да бар. Мурун биз Жаркын экөөбүз жатаканада жашачубуз. Буюрса, июнь айынан баштап өзүнчө квартира ачканбыз. Ошол квартира жөнүндө болмокчу. Эгерде ким жатакана жөнүндө видеону көрө элек болсо, кызык болсо, ссылкасын ушул видеонун ылдый жагына калтырам. Ошол жактан көрсөңөр болот. Бул видеону июнь айынан бери тартып келатам. Бул эң узун видео болду деп ойлойм. Себеби дегенде биз ал жакты тазаладык, актадык, жана ошондой жаңы мебелдерди алдык. Мебелдерди алгандан кийин бизге үйгө келгичекте да бир топ убакыт өттү, 1-2 жумадай убакыт өтүп кетти. Ошентип азыр 2 ай убакыт өтүп кеттир. Биз отурукташып, баарын жайгаштырып алгычакта. Эми бүгүн болсо силерге ичин көргөзүп, биз кандай шартты алдык, кандай чыгымдар болду. Жана ошондой эле биздин Германияда мекендештер эгерде өз алдынча квартирага чыгам десе, кандай чыгымдарга даяр болуш керек, кандай нерселерге көңүл буруш керек. Кыскасы, ушул видео аркылуу биздин башыбыздан өткөн тажрыйба менен бөлүшөйүн. Бул видеону түрдүрбөй аягына чейин көргүлө. Бул видеонун аягында биз айлык ижарасы ай сайын канча евро төлөйбүз, ошолор жөнүндө айтып берем. Биздин жаңы квартира Штутгарт шаарынын чыгыш жагында жайгашкан. Штутгарт Ост деген район. Биздин мурунку жатаканабыздан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Аралыгы поезд менен 10-15 мүнөттүк жол. Биздин квартира ушул үйдүн 2-нчи этажында жайгашкан. Тилекке каршы көчө жак бетинде, терезебиз жок. Биздин кире турчу эшигибиз бул жакта. Ал эми биздин терезелер болсо үйдүн коро жак бетинде. Коро жак бетин карайт биздин терезелер. Биздин терезелер бо, анан тиги эко. Ушундай үй. Бизге эң эле биринчи керектүү буюм бул кровать болду. Кроватьты биз Ikea дүкөнүнө барып, буйртма бергенбиз. Ikea деген мебель сатчу дүкөнгө келдик. Бул жакта мебелдин түрү аябагындай көп экен. Өңүнө, түсүнө, багытына жараша каалаганыңдай тандабасаң болот экен. Азыр биз тандай албай кыйналып жүргөн убагыбыз. Тигини карасак тиги жагып, муну карасак бул жагып чечире албай жүрөбүз азыр. Бул жакта атайын ушундай дисплей бар экен. Бул жактан өзүңөргө жаккан кроватьты, матрасты, журкан, төшөк, жаздыктын баарын тандайт экенсиңер. Тандап өзүңөргө кровать курайт экенсиңер. Курап бүткөндөн кийин акырында баардыгын кошкондогу баа канча евро болот, ошол чыгат экен. Азыр Жаркын экөөбүз тандадык. Тигил жакка барып операторго барып, өзүбүздүн тандаган номерибизди айтат экен. Аны менен бизге санап берет экен. O жаздыктын баасы 8.000 сом экен деп коелу. Ikea дүкөнүнөн кийинки кадамыбыз бул биз үйдү акташ үчүн боёк алышканга туура келди. Боёкту биз Оби дүкөнүнө барып алганбыз. Ал жактагы да видеону көргөзөм. Бул жак Оби деген дүкөн. Бул жакта курулуш материалдары жана ошондой эле курулушка керектүү каражаттардын түрүн сатат.
Азыр бул жактан үйдү акташ үчүн боёк алганы келдим. Мындай боёк алгантам. Бuyakta сатуучулардан сурасам, эң жакшысы ушу боёк деди. Бул 10 литр. Баасы 50 евро экен. 10 литрге. Бул 10 литр боёк болжол менен 80 квадрат метрге жетет экен. Буюрса бирөөлө жетип калат го. Бизге дагы мондай валиктер керек, кисточкалар, анан бумажный скотч, терезе, айнектер чаптаганга. Ушундай майда чүйдөлөр да алышыбыз керек. Андан кийинки кадамыбыз болсо, бул жаштарга эң эле керектүү нерсе. Азыркы заманда интернет керек болду бизге. Биз биякта жергиликтүү операторлорго барып, интернетке буйртма бердик. Үйгө өткөндө интернетке кошулабыз деп буйртма бергенбиз. Бүгүн Wi-Fi роутерди салыптыр. Азыр роутерди установка кылгантабыз. Бул жакка кайылат. Бияктыкы Кыргызстандан өзгөчөрөөк экен кичине. Азыр Vodafone компаниясында кардарларды өзүнө тартуу үчүн акция жүрүп жатыптыр. 5 ай эң жогорку ылдамдыкта интернетти бекер колдонот экенбиз буюрса. Бул болсо Wi-Fi роутери. Муну дагы Vodafone компаниясы өзү берип атат. Бул дагы бекер. Буюрса интернетте болдук. Байма-бай интернетке кирип калабыз. Андан кийин өзүмдүн эжем менен жездемен бизге диван, стол, стулдар менен белекке алып келип беришкен. Ал процессти видеого тарта албай калдым тилекке каршы. 300 евро дейт. Мунун баасы 500 евро болчу экен. Эски жана жыгач эле, кадимкидей эле жыгач эле мени тазалап жууп сатып атышыптыр. Айылда любой үйдө, аш үйдө же сарайында мондай столдар болуш керек. Ошолорду бул жакта 199 евродан сатат. Мурунку баасы 389 евро болчу экен. 84 евро. Элестет 8500 сом ушу эски рамканы алып аткан. Бул болсо 47 евро экен. Биздин үйүндө мондай эски оокаттар бар. Германияга жибергиле бизнес кылабыз. Муну 39 еврого сатат экен. Бул жак биздин подъездин эшик. Подъезд ушундай. Бияк бир жакшы жери. Күн ысыкта аябай салкында үйдүн ичи. Бул жакта болсо подвал. Аябай коркунучтуу. Ужас кинодогу подвалдарга окшош. Бул киржүүчү жер. Бардык жашоочулар өзлөрүнүн киржүүчү машиналары бар. Биздин машина бул машина. Кирдин баарын ушул жактан жуйбуз. Ар бир квартира үчүн атай мондай кичинекей кереги жок оокаттарды сактаачу жайы бар. Мисалы биздин жерибиз ушул жер кичинекей. Бул жакта тепкич кереги жок оокаттар. Ушундай. Мунун ичинен жыйнай элекпиз. Чачылып жатат. Биякта койчу деле азырынча оокатыбыз жок. Эшигин жаап, муну ачкыч менен бекитип коебуз. Бул жак биздин эшик. Бул биздин кире бериш. Кире бериште деле анча деле көп деле өзгөрүү болгон жок. Биякты жөн гана актап эле койдук. Бияка эч кандай жаңы оокат алган жокпуз. Бул баягы мурунку жатаканадагы доскабыз. Бияка эшикке илип койгонбуз. Ушундай. Бияк болсо биздин жуунуучу жайыбыз. Буякты дагы толугу менен актап чыкканбыз. Бул жакта деле өзгөрүү болгон жок. Жөн гана актап эле койдук. Ушундай. Бул жак болсо биздин конок бөлмөбүз. Акыркы оокаттарды бүгүн ташып келдик. Азырынча ушундай эле коюп койдук.
Бул жактын баарын актап бүткөндөн кийин өзүнүн ордоруна коюп жыйнаштырып алабыз. Бул жакта газ менен жылыган жылыткыч бар экен, буякта дагы. Бул жакта эле азыр колубуз менен мынтип койсок баары өзгөрүп калат. Бул конок бөлмөбүздө кандай өзгөрүү болду десеңер, бул жакты толугу менен актап чыктык. Актагандан кийинки абал ушундай. Бул столду 4 отургуч менен анан тетиги бурчта турган диванды мен өзүмдүн эжем менен жездем ушу биз жашаган Штутгарт шаарында жашайт. Алардан бизге белек болуп келди. Тиги пардону болсо Икеадан сатып алдык. Жаркынай гүл өстүрөм дегенмен ал жактан дагы 2 гүл алганбыз. Азыр эле бир 2 жумадай болуп калды го алганыбызга. Бул жак компьютер үчүн стол, кара стол. Бул мурунку ээсинен калган. Бул жакта ушундай. Биякта кичине өзгөрөт. Буюрса жакында телевизор алабыз. Анан телевизордун алдына дагы телевизор койгуч алабыз. Бул жакта ушундай өзгөрүү. Бул жак болсо биздин ашканабыз. Буюрса өзүбүздүн ашканабыз, өзүбүздүн плиткабыз, өзүбүздүн шкафтар, өзүбүздүн муздаткычыбыз бар. Ушундай. Бул жакта деле колубуз менен мынтип койсок баары анча деле өзгөрбөй калды окшойт. Бул ашкананы дагы толугу менен актап чыкканбыз. Баягы эле столдор, баягы эле муздаткычтар, баягы эле мебель. Биякта көп деле өзгөрүү болгон жок. Бул жак болсо биздин уктай турчу бөлмө. Көрүнүшү ушундай. Бул өткөндө Икеадан алган кровать, азырынча чогулта элекмин. Бул жакты биринчи актап алалы деп атабыз. Аны актап бүткөндөн кийин баары даяр болгондон кийин бияка чогултам. Бул шкаф болсо аябай чоң экен, потолокко чейин. Азыр муну кичине бери жылдырып койдум, себеби мунун артын дагы актайын деп атам да. Бул жакта ушундай газ менен иштеген жылыткыч турат экен. Биринчи көрүнүш ушундай. Бирок азыр мен деген колум менен монтип койсом. Бул жак биздин жатуучу бөлмөбүз. Бул жакты дагы толугу менен актап чыкканбыз. Бул баягы Икеадан алган кровать. Пардалар дагы эжемдер белек кылган. Бул баягы шкаф, бийик. Бияка сүрөттөр, майда чүйдө оокаттар турат. Ошо. Биз Германияга жаңы келгенде Жаркынай экөөбүз 2 чемодан кийим менен эле келгенбиз. Кийимден бөлөк эч кандай оокатыбыз жок болчу. Азыр буюрса бияка отурукташып, акырындан оокат чогултуп, отурукташып атабыз. Сезимди козгоп келесиң, себеле өткөн жамгырдай, сергитип элгүү бересиң. Каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сени сүйүңө, кайгыртпа мени карагым. Ошотуну түшкөрдүм, чочуп туруп өзгөрдүм, ак сүйүмдү айтам деп мен өзүмө сөз бердим. Кеч киргенде кайрадан шаңга толуп айланам, арабызда жаңы кыз чаркылдаган жайнаган. Ат чаптырып акылды, канча ырла жазылды, бизге келген жаңы кыз баягыдан ачылды. Балдар баары суктанат, кыздар андан кызганат, шек алдырбай жүрөбүз, шилекейлеп чачтарат. Жүрөктөрдү эзиптир, тагдыр өзү чечиптир, жаңы кызды бир күнү ала качып кетиптир. Кейип канча жаныбыз, жок беле деп багыбыз, боломага түбөйдө бойдо калдык баарыбыз. Секетим, сезимди козгоп келесиң, себеле өткөн жамгырдай, сергитип элгүү бересиң. Буюрса жакынкы 3-4 жыл аралыгында ушул жакта эле жашайлы деп ойлоп атабыз. Дегенде бул жак аябагандай көп чыгым болдук. Мисалы бул жакты актадык, жаңы кроваттарды алдык. Ошон үчүн көп эле мөөнөткө бул жакта жашайбыз. Германияда жатаканага караганда квартирага чыгыш аябагандай кыйыныраак. Себеби
айлыгың канча, карызың жокпу, мисалы банкта кредитиң жокпу, жашап жатып ижара акысын убагында төлөй аласыңбы, ошонун баардыгын текшерип, анан силерге жообун бере алабыз же бере албайбыз. Буга чейин Жаркын ай экөөбүз да интернеттен көптөгөн квартираларды карап, аларга кат жазып издеп жүрчүбүз. Бирок көп жерден бизге кандай десем, орусча айтканда отказ келип аткан. Мисалы айлыгыңар жетпейт, квартираны төлөй албайсыңар депчи. Бул Штутгарт шаарында Закир деген кыргыз байке бар. Ал көп жылдан бери өзүнүн үй бүлөсү менен ушул квартирада жашап жаткан. Анан ага чоңураак 3 бөлмөлүү квартира керек болуп, ошол жака көчүп жатыптыр. Мага чалып эле ушундай көчүп атам, квартира керек беле дегенден экөөбүз сүйлөшүп, 2-3 күндөн кийин жолугуп, квартираны көрүп бизге жагып, макулдугубузду бердик. Бирок бизде бир көйгөй бар болчу. Ал көйгөй биз эгерде мурунку жашап жаткан жатаканадан көчө турган болсок, айдын аягына чейин 1 жума же 2 жума эртерээк заявление жазышыбыз керек болчу. Кийинки айда биз көчүп кетебиз деп. Байке мага 10-майда чалды. 10-майда чалганда биз заявление жазалы десек, июнь айынын дагы ижара акысын толугу менен төлөөгө туура келип калды. Себеби май айы башталып кеткен. Эгерде кичине эртерээк, бир 10 күндөй эртерээк болгондо, мисалы апрелдин 25-теринде майда көчүп кетебиз деп заявление жазсак, биз анда май айынын ижара акысын төлөп эле көчүп кетмекпиз. Июнь айыныкын төлөбөйт болчубуз да. Байкеники да биздикине окшош эле абал болуп калды. Эгерде ал байке 1-июндан баштап бул жака бөлөк жаңы жашоочулар кирбесе, ал байке дагы июнь айынын ижара акысын толугу менен төлөп калмак. Ошентип ал байке экөөбүз толтура жолу телефон чалышып атып, сүйлөшүп атып, ал байке мага жатаканамдын жарым акчасын төлөп бергенге макул болду. Биз болсо бул жака 1-июндан баштап көчүп келгенге макул болуп, ошентип сүйлөшүп чечилдик. Андан кийин эле бул квартиранын ээсин чакырып, аны менен таанышып, алда бир сыйга айтып берип, көргөзүп, каякта иштейсиңер, эмне жумуш кыласыңар деп сурап макул болуп, бизге контракт берди. Контрактка кол коюп, уже 1-июндан баштап бул жака акырындан көчүп келе баштадык. Андан кийин силерге чыгымдар жөнүндө айта кетейин. Эң эле биринчи бул жакта кауцион деген бар. Кауцион деген бул үйдү ижарага алып атканда сен мындайча айтканда залог таштайсың да. Эгерде бул жактан бир нерсесин сындырып алсаң, ошол акчадан кармап калат кийин көчүп кетип атканда. Бул жактын кауциону 1000 евро болду. Ага 1000 евро төлөдүк. Эгерде кийин көчүп кете турган болсок, эч нерсени сындырбай баары жайында болсо 1000 еврону кайра бизге кайтарып берет. Андан кийинки чыгым июнь айынын ижара акысын төлөдүк. Ижара акы 580 евро. Мурунку жашап жаткан жатаканага дагы июнь айына 630 евро ижара акысын төлөдүк. Андан сырткары көчүп кетип атканда биздин кауциондон 150 евро кармап калды. Ал жанагыдай тазалаган, ремонт, ошондой жумуштарга кармап калат экен. Ошону менен 780 евро кармап калды. Андан кийин өзүбүзгө кровать алдык. Кроваттын баасы 400 евро болду. Кровать өзү, матрасы, төшөк, жаздык менен 400 евро болду. Андан кийин бул үйдү толугу менен актап чыктык. Бир чака боёк алгам, ал боёгум жетпей калып, дагы экинчи чака алгам. Бир чакасы 50 евродан болчу ал боёктордун. Анан майда чүйдө валик, салик дегендерди алгам. Ошону менен орто эсеп менен болжол менен 150 евродай акча коротконбуз ага. Ошону менен баардык чыгымдарды кошкондо толук сумма 2910 евро коротуптурбуз. Жатаканадан көчүп кетип, бул квартирага көчүп келиш үчүн. Андан сырткары ай сайын төлөнүүчү чыгымдар эң эле биринчи ижара акы, ага
580 euro төлөйбүз. Газга 76 euro төлөйбүз, светке 50 euro, интернетке 35 euro. Жана ошондой эле бул жакта радио угасыңбы, укпайсыңбы, баары бир милдеттүү түрдө салык төлөшүң керек. Анын өлчөмү 17 euro. Ошону менен жалпы сумма биздин бир айга ушу 2 комнат квартирага төлөнчү сумма 750 euronун тегереги болот да. Бул квартирага көчүп келгенибизге өкүнбөйбүз, аябай кубанычтабыз, Кудайга шүгүр. Мурунку жашап жүргөн жатаканада 630 euro төлөчүбүз ай сайын, бул жакка 750 euro төлөп атабыз. Бирок экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Тигил жакта бир комната болчу, 2 комнатага бир туалет, бир душ болчу. Жана ошондой эле ашкананы бир 20 чакты киши бир ашкананы колдончубуз да. Бул жакта өзүбүздүн ашканабыз, өзүбүздүн душубуз, өзүбүз каалагандай жашайбыз да бул жакта, кыскасы. Бул видеодон биздин Германияда жашап жаткан мекендештерибиз издеген суроолоруна жооп алды деп ойлойм. Эгерде видео жакса лайк баскыла, суроолоруңар болсо комментарий жазгыла, жана ошондой эле менин каналыма катталганды унутпагыла. Жана бөлөктөр менен менин видеолорумду дагы бөлүшүп турсаңар аябагандай кубанычтуу болом. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.